Элеттик темир уста Автандели Баялиев устачылык чоң аталарынан бери келаткан өнөр экенин айтат. Темирди ийине келтире келиштирип, айыл-элинин буйрутмаларын сапаттуу даярдап берет. Автандели Баялиев 25 жылдан бери ата өнөрүн улап келет. Чоң атабыз темир уста болчу. Андан кийин байкелерим кылчу, кошо аралашып жардамдашып жүрүп, мен да үйрөнүп азыр жакшы, Кудайга шүгүр, үй билем душу, устачылык менен багам така жасайбыз. Ушул айылга керектүү шаймандарды жасайбыз көп эле. Элет эли айрыкча мал чарбачылык менен алектенет. Бул учурда фермер чабандар, көкбөрү тарткандар карманыбыздын туруктуу кардалары, атка така, үзөңгү жана башка керектүү жабдыктарга буйрутма алат. Азыр көп кылганыбыз ушу така. Улакта азыр эмесине күчүнө кирип, элде жылкыны аябай жакшы калдырып барктаган сайын аттын такалары да жакшы өтүп атат. Ошого жараша биз да сапаттуу жакшы жасап бергенге аракет кылабыз. Устанын айтымында темирдин сапаты айрыкча маанилүү. Азыр Россия өндүрүшүнөн чыккан темир устачылыкка ийкемдүү жана сапаттуу экенин айтат. Кытайдын темирлерине мурун баягы темир жокто жасап жүрдүк. Россиянын темирлери келе электе. Анан азыр жалаң Россиянан келген металлдар менен жасайбыз анткени. Алган киши дагы нааразы болбой, клиент өзүбүзгө тартыш үчүн, көп сапаттуу да болуп, көпкө жүрүш үчүн жалаң Россиянын металлдары менен иштейбиз. Муну алдык буюрса, жакшы экен. Каалаган учурунда кызматын кыла берет, уруп берет. Чарчабайт дегендей күчтүү, өзүң ыгыңа жараша каалаганыңдай темирди жакшы сапатта чоюп чыгарганга абдан жакшы экен. Жаңылыгыбыз бул деле. Буга чейин колго эле барышкан мен эки киши болуп иштечик да. Тегиз дагы экен, бул асты, үстү экөө тең, урем менен бир калыпта такада жакшы чыгат экен. Темир уста Автандели Баялиев келечекте чеберканасын кеңейтип, айылдагы устачылыкка кызыккан жаштарга өз өнөрүн үйрөтүүнү максат кылат. Орузбек Шабданбек уулу, Орузбек Бейшебаев, Талас району.